Аптанын башында 2 министр бошотулуп, 2 министр өз арызы менен кызматтан кетти. Бул окуя жалпы министрлер кабинетине көлөкө түшүрбөй койбойт. Ал эми Акылбек Жапаров министрлер кабинетин башкарып атканына туура 1 жыл болду. Биз депутаттардын бул окуя боюнча өкмөткө берген баасын сурап көрөбүз. Уурулар кетиш керек. Ким уурдаса уурдасын, кайсы өкмөт мүчөсү болсо кетиш керек. Элдин рызкысына кол салгандар кетиш керек. Менин позициям ушундай. Иштей албагандар кетиш керек. Эми 4 министрдин карасаңар, кандай экен. Өлкө үчүн деген менин принцибим бар. Өлкө үчүн мамлекет аларга акча берип атат, зарплата жакшы. Кабинет берип атат, машина берип атат, кызматкерлерди берип атат, иштебейсиңби? Эмне сен жегени келдиң беле, же сенин менчигиң ошол министрлик. Иштесеңер иштегиле. Иштебейсиңер кеткиле. Маданият министри боюнча азыр ар кандай ача пикир ойлор айтылып атат. Анын эмне жок, эми анын ичинде жок мен. Эми мен баарын айткан жокмун ичинен, өзүңөр караштасыңар. Маданият министрлиги боюнча көчмөндөр оюну боюнча бир нерсе бар окшойт деп ойлоп калдым да. Мен жеке оюм. Бирок ал жигит боюнча мен эчтеке деп айта албайм, бирок кандайдыр бир себептер бар го. Жөн эле эч кимди кетирбейт. Ойлойт, оңой ойлойт окшойсуңар го, президентке же өкмөт башчысына бир министрди кайра коюп кайра алган болбойт да андай. Чочулаш керек. Бардык нерседен чочулаш керек. Министр барардан мурда ойлонуш керек. Келгенде эмес, кеткенде ойлонуш керек. Мындай уурдабаш керек да, уурдабаш, самый главный уурдабаш керек да. Эмне эл үчүн иштеш керек да. Анан тынбай, уктабай иштеш керек. Ойлоп атасыңарбы оңой деп министрлер? Мына мен жогорку кеңеш менен иштеп азыр салыштырып атам, өкмөттө иш көп. Мен мэр болуп турган эртең менен 7-те турчумун, кечки 1ге чейин иштечүмүн. Тынбай иштечүмүн, уйку жок, робот болуп каласың. Дем алыш күн деген жок. Мына ошого даяр болсоң барып иштегениң, бул биринчиси. Экинчиси, соблазн көп болот аякта. Акча, байлык, көбөсүң, ошолорго чыдасың, баргына. Чыдабайсың, отур. Акылбек Жапаровдун 1 жылдык ишине кандай баа бересиз? Келелек. Отчет келелек, бирок мындай көрүнүш боюнча азырынча канааттандырарлык деп ойлойм, мен жеке оюм. Себеби айлыктар көбөйүп атат. Кээ бир жерлерге проекттер жасалып атат. Бирок кичине мындай биз жактырбаган жактары бар, но көбүнчө канааттандырарлык деген ойдомун азырынча. 4 министрди кызматтан бошотту да, бул жалпы министрлер кабинетине түшкөн көлөкө эмеспи деген суроо. Биз ошол көлөкөбү, же көлөкө эмеспи, же күнбү, же түнбү, кандай болуп атат деп билиш үчүн 4 министрге азыр бул жетим эмес да деп айттык го. Алып келип тааныштырбайбы 4 министр эмнеге кетти? Эми булар кандай келатат? Ишмердүүлүгү кандай эле? Мурда министр болгондору бар арасында. Ошолорду айтып койсун деп биз ошону талап кылып атабыз. Ошол сиз айткан көлөкөбү, көлөкө эмес экенин азыр Кабмин келсе билебиз. Акылбек Жапаровдун 1 жылдык ишине кандай баа бересиз? 1 жылдык ишине өзү баа бере элек азыр бизге келип. Өзү отчетун айткандан кийин анан баа берилиш керек да. Биз да ошону күтүп атабыз. Качан баа берет? Качан биз баа беребиз? Баа бере алабызбы? Эмнени жазады, эмнени жазаган жок? Мисалы, министрлердин камалып атат, туурабы? Министрлер кетип атат. Бул нерсеге жооп берилиши керек да. Эмне үчүн кетип атат, эмне үчүн камалып атат? Андай боло турган болсо, анда бизде башаламандык деген ой келет да. Башаламандык боло береби ушинтип эле. Бирөөнү алып келип, бирөөнү алып келип, бирөөнү алып келип, бирөөнү алып келип. Бул деген шахматтын ташы эмес. Бул мамлекетке мындай бир маанилүү көз караш карашыбыз керек. Негизи эле 4 министрдин алынганы бул жакшы көрүнүш деп айтат элем. Анткени эгерде иштебеген министр болсо, же бир кайсыл бир өзүнүн жумушун тарта албаган болсо, же бир кандайдыр бир зычууга байланыштуу болсо, ал кандай канча министр болбосун, керек болсо 7-8 болсо деле, керек болсо баарын деле алганга барыш керек да. Ошол жерде айтылган сын пикирлердин алкагында, жасалып аткан жумуштун алкагында, өзүнүн ошол жакта бир топ көйгөйлүү маселелердин болуп аткан, жаралып аткандын алкагында алуубуз, бул жакшы эле көрүнүш да. Эгерде жакын араларда дагы бир 4 министр же дагы бир 5 министр болобу,
өзүнүн функционалдык обязанностторун кыла албай атса, же болбосо жумушун аткара албай атса, же дагы бир коррупциялык схемаларга аралашкан болсо, албетте алып бериш керек. Андан эч токтош керек. Анткени президент айтпады беле. Ким болбосун, канча болбосун, кандай болбосун, бардыгын эгерде жумушта иштей албаса алам деп. Азыр мына 4 жаңы министр келди. Биз аларга ийгилик ачык эле айттык. Ийгилик каалайбызбы же кайгы айтабызбы дегендей болду да. Анткени азыр министрге келиш бул эгерде мурда умтулган болсо, азыр коркунуч болуп атат. Эгерде бияка реалдуу түрдө иштейм десең гана иштешиң керек. Эгер ошол жерге коррупция менен күрөшөм десең анда келишиң керек. Анан жөн эле мурдагындай министр болот элем, жөн эле өзүм үчүн же формальность үчүн же аты үчүн эле келе турган деген убакыт өттү деп ойлойм да. Бул жакшы эле көрүнүш, өзгөртүш керек, алмаштырыш керек, иштебегендер кетиш керек, иштегендер келиш керек. Бир эле каалоо, эми албетте жаштарга да көңүл буруш керек деп айтат элем да. Бир дагы жаш кадр калбай калды. Мен айтып кетет элем, ошо жаштарды да коюш керек, жаштардын арасынан иштейм дегендер патриоттор көп эле. Акылбек Жапаровдун ишине кандай баа бересиз? Аны жылдын алкагында отчет келсин. Отчет келгенден кийин биз сөзсүз түрдө өзүбүздүн баабызды беребиз. Эң негизги принцип эмне менен келген? Бюджеттин кирешесин көтөрөм деп келген. Республиканский бюджетти 480 миллиардка чейин көтөрөм деп келген. Аны президент так ачык айткан. Эгерде аны көтөрө албаган болсо, анда албетте биз бааны беребиз. Анда аткарбадың деп биз дагы кетсин деп айтабыз. Эгерде аткарылган болсо, жакшы болгон болсо, биз только алкыш айтабыз. Буга чейинки 2 жолу министр болгондор, маданият министрин айтып кетсем, буга чейин да маданият министр болгон, эмне себептен маданият министрлигинен кеткен. Азыр эмне себептен кайра алып келип атат. Буга чейинки Жаманкуловдагы министр болгон, кайра министрликтен кетип атат. Буларды эми кайра алып кетип жүрө бербөй, бир мындай эмне себептен кетип атканын себебин да билишибиз керек болуп атат да. Ошого карап туруп жумуш алып барышыбыз керек да. Эми бүгүнкү күнү мындай өзүм билемдик деген бул өтө бир туура эмес болуп атат. Ар бир министрликте келгенден жооп бериш керек да. Мына билим берүү министрлиги дагы келип атат. Чындыгында көп нерсени өзү да билбей атат. Эртең бул министр жооп бере албай кала турган болсо, жоопкерчиликти бирөө алыш керек да. Алып кетип мындай эле жөн эле мындай кое берген дагы бир туура эмес болуп атат. Мамлекетке бир топ эле элдерди мындай ойго салып коюп атат да. Акылбек Жапаровдун 1 жылдык ишине кандай баа бересиз? Эч кандай баа бере албайм. Сурай турган суроолорубуз көп. Отчетту укканга бере турган суроолорубуз көп. Чындыгында бир күндө 4 министр бошоп ушундай болушу өзүңөр белгилегендей негизинен жумушка келип жатканда таза иштейбиз, таза элге жерге кызмат кылабыз деп келишет да. Чындыгында кандайдыр бир ушу себептер менен же кызыгуулар менен министрлер иштен бошоп жатышат да. Мен ушул жаңы келген министрлерге ушул азыр бере турган сунуштарым бар. Буюрса сиздер да кошо көрөсүздөр. Бир адилеттүү, таза, так эл үчүн, жер үчүн иштейм дегендер келсе экен дейм да. Мындай тез жаңылануу болгондо ошол министрликте болгон реформа жүрбөйт да аягына чейин. Акылбек Жапаровдун 1 жылдык ишине кандай баа бересиз? Чындыгында өзүңүздөр көрүп турасыздар, 1 жылда бизде көптөгөн окуялар болуп кетти. Жакынкы күндөрү өзү келет, ошондо мен элдин көзүнчө жана ушул жерде айтам өзүмдүн позициямды. Рахмат. Азыр эми пока сыр болуп тура берсин. Кайсы бир министр кызматынан кете турган болсо, демек ага жүйөлүү себеп бар да. Жөндөн кетпейт мисалы үчүн ушунчалык бийик даражада окугандар, иштегендер. Демек ага жүйөлүү себептер бар. Коомчулукка ачык болгон же көмүскө ичинде жумушу менен бир иретке сала албагандыгы үчүнчү. Анан мен ойлоп турам, министрлик кызмат бул кайсы бир министрге атасынан калган мурас эмес да. Деги эле любой кызмат, депутаттык кызмат деле бизге чейин бийликтегилер болгон, бизден кийин дагы болот. Ошон үчүн мен ойлоп турам, эгерде кайсы бир министр если не справляется с работой, ишин жетишерлик деңгээлде аткара албаса, ал кызматтан кетиш керек. Жөн эле кетпестен жоопкерчиликке тартылып. Жакшы мурунку союз убагында Матен Сыдыков деген партиялык ишмер болгон, абдан колун таза кармаган, принципиалдуу, намыскөй. Ошонун айткандары бар экен да. Кызматка келериңди ойлобо, кызматтан кетериңди ойло депчи.
чоң саясий кызматтын эки маанилүү жери бар да, кызматка келгениң анан кеткениң. Ошо кеткениң маанилүүрөөк болот. Кеткениңде таза кетесиңби, жүзүң жарык кетеби, мына ошо маанилүү. Тилекке каршы дайыма эле чоң кызматтагылар ушул ойлонбостон көп иштерди кылып коет да, кетээрин ойлобойт да. Түбөлүктүүдөй сезилет. Жерден ажырап калат, башы булутка жетсечи, мен ойлойм андай болбош керек депчи. Адамдык маанилүү принципиалдуу сапаттарды сактап, жөнөкөй эл арасында катуураак айтылса дагы бир жерде бекем кармап туруп, эл арасында мыйзамды бузбастан, колуңду таза кармасаң элең кетип атканыңда жүзүң жарык болот деп ойлойм. Акылбек Жапаровдун 1 жылдык ишине кандай баа бересиз? Акылбек Жапаровдун 1 жылдык ишине мен ойлоп турам да, жакшы жактары да бар, жаман жактары да бар. Жеке Акылбек Жапаровдун өзүнө менин инсан катары көз карашым мындай өтө деле жакшы эмес. Жеке менин көз карашымчы. Саясатчы катары дагы көп министрликтерде жетишерлик деңгээлде иш болбой аткандай сезилет, жетектеп атканынчы. Анан эми албетте жакшы жактары да бар. Мисалы үчүн айлык акылар көтөрүлдү, пенсиялар, пособиялер, айыл жер кезинде болуп жөнөкөй мугалимдерди дагы сурап баамдап көрсөң, өзүңүздөр деле кабардар болуп атсаңыздар керек. Жакшы жактары да бар, жаман жактары да бар. Бирок менин пикиримде мындан дагы жакшы иштесе болот беле Акылбек Үчүнбекович. Пикирим ушундай. Ар бир министр өзү аябай чоң план бар болчу да. Биздин жогорку кеңешке келип, бул жерден өзүнүн планын айтып койгондон кийин алып салып, бул мен ойлойм, бул Кабминден алардын өзүнүн эмеси ротация, рокировка болуп атат окшойт. Калгандары пока билбейм да. Алып келгенден кийин жооп бере алам. Акылбек Жапаровдун 1 жылдык ишине кандай баа бересиз? Ушул киши аябай чоң адис экен. Ал пландашкан план чын эле айтканда аябай укмуш да. Планга жеткенге бул азыр отчетко карайбыз да, буюрса. Отчетко карап анан баа бересиз. Ооба, отчетко карап анан баа бере алабыз. Мамлекет башчыга президенттин биз жасаган кадамдарына баа берүүгө менин мисалы укугум да жок, мүмкүнчүлүгүм да жок. Кадырман көрүүчү, сиздер Собол Тайм рубрикасын көрдүңүздөр. Эмки чыгарылыштардан көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар.